Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн мына ушул өлкөдөгү соңку саясий жана ошондой эле коомдо талкуу болуп жаткан маселелер туурасында кеп кылуу максатында коомдук жана саясий ишмер Исмаил Исаков менен маек курмакчыбыз. Исмаил Исакович, саламатсызбы? Биздин чакыруубузга макул болуп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге дагы. Сиз менен мынакей соңку учурдагы өлкөдөгү саясий кырдаал жана ошондой эле коомчулукта талкуу болуп жаткан маселелерди сүйлөшөлү дедик элек, сиздин пикириңизди билели дегенбиз да. Айтыңызчы, мынакей Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланып келгенине 2 жылдын жүзү болду да. Мына ушул учурда бир топ саясий мурдагы президенттин дагы жана билдирүүлөрү болду. Андан кийин мынакей коррупция менен күрөш деп коюп, мурдагы бажы кызматынын орун басары Райым Атраимовдун маселеси боюнча дагы азыр жанагы маселелер көтөрүлдү да. 700 миллион доллардын өлкөдөн чыгып кетиши боюнча маселе бул коомчулукту абдан дүрбөттү да. Бирок мындай азыр ошо расмий бийлик дагы билдирип атат, бул бюджеттен кеткен акча эмес деп. Негизи ушундай маселелердин чыгышы жана ошондой эле ушул акчалардын сыртка чыгарылышы боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөп чыккан маселе эмеспи? Бұл жерде біз терең қарашыбыз керек та. Биринчи коомдо айтылып келатпайбы сөздөрчү. Мурунку системаны сындырдыбы, сындыра алабы деп мен кичине ошодон баштап коеюн. Акаев учурунда анан Улантылган Бакиев, Атамбаев кийин ушу калыптанып калган да. Эгемендүүлүк мына 30 жылдыгына жакындап атабыз. Калыптанып калган терс көрүнүштөр, бийлик системасын эмес, терс көрүнүштөр боюнча ошолорду сындырганга кудурет жетеби, ушу болуп атабы деген маселе көбүрөөк чыгат да. Биринчи ушуда баштасак анан түшүнүктүү болуп калат. Туура бүгүнкү күндө ошо терс калыптанып калган, мамлекеттин кызыкчылыгына төп келбеген, элге каршы иштеген биздин кыймыл аракеттерибизге чын айтканда сындыруу маселесинде чоң аракеттерди көрүнүп, иштер башталды. Мен ошону санап берейин. Биринчи, бул коррупцияга бөгөт коюу. Мына президент шайлангандан тартып, ушул ура менен чыгып, бүгүнкү күнгө чейин көп адамдардын бети ачылып, мына сот процесстери жүрүп атат. Бул ошого түздөн түз тиешеси бар. Муну кептери баалабайт. Мунун жыйынтыгы кийин чыгат, кийин мөмөсүн берет да. Бул биринчи. Экинчи, коомдо ачыктык пайда болуп атат. Ачыктык. Сот адилеттүүлүгүнө чоң кадам шилтенип кетип атат. Мына ачыктык боюнча айтып кетсек, ушу шаардын арасында, шаардын ичибиздеки эле алыс барбай, Бишкектин ичиндеки эле мына коюлуп аткан бүгүн көзөмөл аппараттар, жолдоку, көчөлөрдөгү, булар канча адамдарды тартипке мындай тартып атат да. Себеп дегенде мурун эч ким билинбесе, азыр баары көрүнүп калбады. Ошон үчүн убагында токтошуп, убагында жылышып дегендей, ошонун негизинде жанакы кылмыштуулуктун дагы саны ушул маселе боюнча азайып, бул экинчи иштер кетип атат. Үчүнчү, санар иптештери бардык багыттарда кетип аткандыктан бул министрликтерде дагы ачык айкындык пайда боло баштады. Ошол эле жанакы бажы кызматында дагы мына жанакы сканерлерди коюу, бул дагы машиналарды өтүп атканда ичинде эмне бар экенин автоматтык түрдө эсептеп коет дагы, аны эч ким кийин жаза албайт. Мунун баардыгы чоң аракеттер. Ошону менен бирге бизде мына экология боюнча дагы аракеттер жүрүп, жаңы парктардын ачылышы, дарактардын коюлушу, эми айтып өтөсөң сөз көп да. Эми мынабы 700 миллионго кетсек, бул дагы нерсени эстешибиз керек да. Бишкекти карап көрсөң, Бишкектеги эле шаарды, Ош, Жалал Абад, башканы албай. Канчалаган соода борборлору бар. Канчалаган тамак иче турган жайлар бар. Канчалаган жанакы балдар ойной турган жерлер көп тармактар да. Мына ушулардын бардыгына, соода борборлоруна кийимдерди, бүт бардык каалагандайды алып келип атышат. Тамактардын бардыгын алып келип атышат. Техниканын баарын алып келип атышат. Бытовой техника эмне деген гана нерсе жок. Бирок биз ушуну унутуп атабыз да, ушулардын баары келип аткан. Неге келет? Акча болбосо келбейт алар. Акчага келет да. Аны акчага келгенден кийин ошол мына ар бирибиз сатуучу болуп, биз сатып алган адамдарыбыз берген акчалар бир жакка барып, кайтып ошону алып келиш керек да. Себеби дегенде күнү калмашып атпайбы? Магазинге барса күнүгө жаңы товар. Азыр мурункуда карабай, мынанын мөөнөтү кандай экен, өтүп кетти, өтүп кеткен жокпу?
деп ошого каратып алып атышат. Техникалардын улам жаңысы чыгып атат. Ооба, ошого алып келинет. Анан бул акчаларды жанагы товарларды алып келиш үчүн акчалар чыгыш керек да менен. Көрдүңбү? Чыгыш керек. Бул боюнча сөз жок да. Мына ошол чыгыш бул биринчи. Мына ошо негизинде жанагы акчалардын чыгышынын бир булагы деп айтсак болот да. Экинчи булагы Кыргызстан бул либералдуу өлкө. Бардык табынан биз алдыга кеткенбиз. Мына коңшуларды мен жамандабай эле коеюн, аларга караганда бардык саясат либералдуу. Митингге чыгып ошондагы акчаларды которуу боюнча дагы товарларды алып келүү боюнча либералдуу саясат жүргүзгөндүн негизинде бизде бүгүнкүдөй көп нерселер, жаңы нерселер пайда болуп атат да. А либералдуу болгондуктан коңшулар андай эмес. Аларда баарына чек коюлган, акчага чек коюлган, башкага чек коюлган. Мына ошо негизинде аларда деле ушундай товарлар кирип атпайбы? Мына ошол товарлардан сатып алынган акчалар аларда чек коюлгандагы биз аркылуу өткөнгө бизде мыйзамдар уруксат берет. Мына ошо негизинде биздин банктар аны мындай каалагандай алышат дагы, каалаган жерге которуп беришет. Мына ушул акчалардын бардыгы өздөрү айтып атпайбы жана иликтөөдө банктар аркылуу өткөн экен деп. Демек банктар аркылуу өтсө, биздин банктар ошо нерсени дагы өздөрүнүн жанакы иштеген сотрудниктерине айлык берип атышат, өздөрү айлык алып атышат, налог төлөп атышат. Бул Кыргызстанга жаман болбосо дагы, мындай көп пайдалуу болбосо дагы анча-мынча пайда алып келип атпайбы? Ошо негизинде мунун бардыгы мен банк аркылуу чыккандан кийин пайдалуу да. Эми бул жерде дагы нерсе бар. Мен ошондо көңүл буруп коеюн. Банктарда биздин мыйзамдын чегинде 1 миллион 1 тыйын которсо башка жакка, ошол замат булар жанагы чалгындоо, каржы чалгындоо кызматына маалымат берет. Мына 1 миллион 1 тыйын которулду деп. А эгерде ошо которулганда ошол учурда аны ошол чалгындоо, каржы чалгындоо кызматы аны текшерет. Түйүү кандай экен, арам акчабы, адал акчабы, арам болсо кармашка булардын укуктары бар, мыйзам чегинде. Анан бизде конвенцияларга кол койгонбуз, баардыгы мындай чырмалашып калган да. Ошо негизинде жанакы чыккан акчалар мурунку президент учурунда болгону өзү айтылып атпайбы? 11-жылдан 17 жылга чейин деп турабы? Мына ошол президент турган учурда. Демек, ошондой чалгындоо кызматы бир доомат койбосо, анын үстүнөн каржы коопсуздугуна терс маани берди, Кыргызстанга ушундай зыян келтирилди деп биздин улуттук коопсуздук кызматыбыз үн чыкпаса, ал убакта кимдер отурган? Ошол эле мурунку президенттердин жакындары ошол кызматтын башында турган. Мына санап берсек, жанагы улуттук коопсуздукта Сегизбаева, Табалдиева, анан Атаханова, ошолор отурбадыбы? Биз ошолордон биринчи мөөнөтө сурашыбыз керек да. Ай, подожди, сен ушуларды текшердиң эле, карадың эле, эмнеге чыгып кеткен, эмнеге уруксат бердиң, эмнеге сен көзөмөл кылган жоксуң, элдин эсебинен жашап атса, элдин эсебинен айлыгын алып атса, анан кийин сен ушуну карай албай калган экенсиң деп биз азыр дооматты азыр башка адамдарга, райымдарга койбой, мына буларга коюшубуз керек. Учурда президентке койбой, анын башында ким турган? Жана коопсуздук кеңештин төрагасы катары президент турбадыбы? Мурунку президент. Анда сураш керек. Ай, урматтуу президент, сенин кол алдында булар турса, анан булар чыгарылса, анан эмне биз баяктагы адамга жармаштырып атабыз? Онон көрөк мыналардан сурайлык. Булар ошолорду кармап, мынтип чыгарбай, мыйзамсыз болсо, ошол замат чараны көрүп, прокуратурасына берип, жазага тартып, ордуна коюш керек болчу. Эми давай ошону жасаган экенсиз деп азыр кылмыш жазасын биз ошолорго бурушубуз керек да. Мына коомчулук ушуларды түшүнбөй, анан бир адамга жана кыргытып койгондуктан бардык ошону баса калышпады. Мунун түбүндө да чоң саясат турат. Мен кийинчерээк токтоп кетем. Ошол негизинде мен ойлойм, азыркы айткан дооматтары, мына азыр депутаттык комиссия түзүлдү, улуттук коопсуздук кызматтары иликтеп атат, биргелешип, анан ошол негизинде муну акыйкатты болот деген менде бир ишеним бар да. Баары келип, мен оюмча ошо өздөрүнө такалат. Себеби дегенде биздин балдар бир жакшы нерсени айтып жүрүшөт да, мына юрист балдарыбызчы. Союз учурунда Руденко деген Союздун башкы прокурору болгон, Руденко деген. Ошол айтканда, тергөөнүн эң башкы мындай бир жолдордун эмесинин бири, жакшы нерсесинин бири, бул өзүбүзгө кийин ушу чыгып калбасын дегендей болот да. Азыр карап көрсөм, мына биз унутуп калдык. Ошол учурда чалгындоо
қаржы чалгындоо кызматынын төрагасынан азыр сураш керек. Эмне үчүн чыгардың, эмне үчүн көзөмөл алган жоктун? Ошо банктарда сураш керек. Эмне үчүн которгондо маалымат бердиң же бербедиңби? Берсең анан булар кандай чара көрдү, бербесең анда сен күнөөлүүсүң деп, мына биз ошол жакка курушубуз керек да. Себеби алар мамлекеттик кызмат адамдары. Алардын милдеттери болгон. Мына ошондуктан мен ойлойт элем, мунун бардыгы мындай бир бирөөгө атайлап жаманаттык кылган гана нерселерди ошол жакка буруп койгону. Биз эки жагын тең карашыбыз керек да. Ал эгерде ал чындап мыйзамды чыгарса, ал бир жөн. А эгерде булар ошол көзөмөлгө ала турган орган болуп, айлыктарды алып, биз эсебизден жашап атып, антты берип атып, анан кийин ушундай жолго жанакыларды бардырып туура эмес иш кылгандар үчүн бүгүн өтө катуу жазаны биз биринчи мүнөттө ушулардан сурашыбыз керек, ушуларды талап кылышыбыз керек да. Исмаил Сакич мынакей кытайлык ишкер Туркияда Айеркен Саймаевич киши колдо өлтүрүлгөндөн кийин мына ушул Матраимовторго тиешелүү деп бажыдагы коррупция деп экинчи тасма чыкты да. Ошол өлгөндөн кийин чыкты. Анан дагы бийлик негизи ошол Айеркен Саймаевичке неме издөө жарыялаган экен, эл аралык издөө. Ошол журналисттерге интервью берип жүргөн адамды бизден ушул укук коргоо органдары издеп таба албай калганы бул эмне алсыздык эмеспи? Бул күч түзүмүндөгү бир мындай чекилик болгон жокпу? От кечеки экинчи чыкканы мен бир нерсеге мындай теңедим да. 1898 жылы Америкалык массалык маалымат каражаттарын кармап турган бир чоң магнат өзүнүн журналисттерин чакырып, ай, мынау Америка менен Испаниянын согушу башталгандыгы жөнүндө мына сүрөттөрдү жарыялагын дейт да. Анан кийин алар айтат, урматтуу жетекчи, эми бул согуш боло элек десе сен жарыяла болот дейт. Бул эми анекдот жөнүндө анекдот аркылуу айтылган менен ошол окуя Америка менен Испаниянын катнаштарын оор абалга ошондо алып келип койгон да. Мына бүгүн биз ошондой болуп атабыз. Булар жарыялап койду. Биз ошодон айырмасы жок да, мына ошого мен тең атам. Каза болгондон кийин. Ооба. Эми бул жерде айтылып атпайбы, журналисттер күчтүү экен, ошо алып чыкты деп, Айнынан журналисттерин алып чыккан жок. Алар билбейт иштесени, мындай карагандачы. Биздин журналисттер андай деңгээлге капа болбосун, журналисттер жете элек. Себеби үчүн алдын артында чоң каражат керек. Көп службалар менен байланышың керек. Сыр документтер. Сыр документти бере турган, сен ошондой деңгээлге жеткен бир сатып ала турган миллион акчалар керек. А биздин жанагы журналисттерде азыр артын карап көрсөңөр, барбы ошондойлор? Жок да. Бул маалыматты ким берди? Жана эл аралык уюмдар дегендин артында дайыма жанакы спецслужбалар турат. Булар беришти. Булар атайлап табышты. Анан чаргыла, жана мен айткан окуядай да, анан согуш башталат деп. Мына согуш бизде азыр ошо башталып, ошо менен алек болуп калдык. Калган унутулду. Жана тести тоногондор унутулду. Батукаевди чыгаргандар унутулуп кетип атат. Эми элдин арасында көбүрөөк басым тиягып кетип атпайбы? Башка маселелер бар унутулду дагы. Биз ушуга мындай башыбыз менен кире качтык да. Себеп артында эмне? Максат бир гана нерсе. Бүгүнкү президентти жаманатты кылыш. Эмне үчүн? Себеп дегенде бүгүнкү президент ошол жанакы терс көрүнүштөрдүн көбүн сындырганга кетип атат. Бирөөнү жаманатта кылган жок. Бирөөгө катуу сөз айткан жок. Мурунку президентте сен уурусуң, сен мына жегишсиң, сен акмаксың, сен төңкөр жасадың деген сөз жок. Мыйзам чегинде ыйгарым укугу негизинде иштерди алып барып атат дагы, бирок ошолордун бардыгын сындырганга толук кетип атышат. А эскилер эмне кылып атышат? Эскилер ошол өзүнүн таасирин сактап калыш үчүн мыйзамсыз тапкан мүлктөрүн, акчаларын, миллиондогон акчаларын, миллиардтаган мультмиллионермин деп айтып атпайбы? Акчаларын сактап калыш үчүн мына жасаган аракеттер. Ушунун артында ушудан пайдаланып, жанакы араб вестасын дегендей чоң өлкөлөрдүн спецслужбалары, мына биз азыр ачык айтсак болот да, колдонушуп, өздөрүнүн максатын, маселе чыгып калды доркоюп. Мына ошого баары кирип кеттик.
Биз ошо жегенди. Эми азыр токтолот Кудай буюрса, биздин кыргыз эли акылдуу эл, андайга барбайт. Мына ошондуктан алар өздөрүнүн максаттарына жетиш үчүн азыктарды чыгарып атышат да. Эгерде ошондой күнөөлүү болсо, жанакы мен айткан башында айтпадымбы? Анда жанакы каржы чалгындоо кызматы, улуттук коопсуздук кызматы, ошол учурдакылардын бардыгы булар эмне кылып калды? Эми эмне үчүн кармай албайт деген суроо азыркыдай айтып атпайсыңбы? Мыйзам чегинде иштегенде кармоо өтө оор болуп калат. Себеп дегенде биз бул жактан атайын сураныч жөнөтүшүбүз керек, эки мамлекеттин ортосунда алардын ошол кызматтар менен барып байланыш керек, алардын уруксаттары болуш керек. Басып жүргөнүң себебин бул спецслужбанын кызматтары барганда арттарынан барып билишет да, карайт эмне кылып жүрүшөт деп. Түркияга каршы иштеп атабы, же болбосо чындыгында эле жанакындай максаты бар бекен деп. Алар дагы көп ошо негизинде мындай кээ бир маселелердин артында көп чоң адам биз билбеген, биз маани бербеген маселелер чыгып калат да, ошо негизинде жанакыдай убагында алып келе албай калышат. Бирок бизде атайлап ал Саймай боюнча иш козгоолун жарыялашкан. Издөө жүрдү деп айтышкан. Демек издөө жүргөн дагы, бирок ошого жеткиришпей азыр аны жок кылышты. Эмнеге жок кылышты? Мына бул азыркы экинчи чыккандагы юрунда дагы үчүнчү, төртүнчүсү чыгат. Көрүп турасыңар менен. Себеби дегенде бүгүнкү технология менен барын жасап койсоң болот да. Өзүн сүйлөтүп койсоң болот. Өзүн колдорун кадимкидей койдуруп койсоң болот. Эч айырмасы жок. Ошондон анан эртең бүрсүн дагы чыгыш ыктымал. Мынандай деп айтты, мынандай деп сүйлөдү, мынандай жасады деп. Бирок биз ошо кирип алтырып мынтип өзүбүздүн арабызда чаң тополоң болуп, бирибиз менен бирибиз урушуп, талкалашып, бирибизди мындай соттошуп жүрө беребиз дагы, ошо менен алек болуп калабыз да. Булар ырытып коюп, унчукпай гана карап турушат. Ай, булар эмне кылып атат экен? Мына көрдүңөр, биздин сценарий менен иштеп атышат. Дагы киче күчөтүп коелук деп, дагы күчөтүш ыктымал да. Ошондуктан биздин элибиз сабырдуулук кылып, азыр жанакы айткан комиссиялардын жыйынтыктарын күтүп, бардыгын тактагандан кийин анан бир нерсе деп айтышыбыз керек да. Негизи ошо бирөө айтты, бирөө ушундай деди деп туруп эле ошол бир кишиге ошол дооматтарды артуу дагы бул туура эмес болсо керек. Албетте. Бул такыр туура эмес, бирок кимге каршы, кимдин пайдасына стрелка бурулду, мына ошолор пайдаланып атышпайбы? Мына ушундай деди, айтты деп жакында да видеолорунда чыгарышты. Мен айтпадымбы? Себеби дегенде бул спецслужбанын бүгүнкү технология менен айнанайын эмнени гана жасап койбойсуң, туурабы? Ошо негизинде баары чыгыш ыктымал да. Бирок баары бир аягы чыгат. Аягы чыкканда азыркыдай болбой, башка нукка бурулуп калышы бул менде мындай көптөн бери саясатта жүргөн адам катары толук мындай ишеним бар да. Мына Айыркын Саймай өлгөндөн кийин жанагы экинчи бөлүгү, тасманын экинчи бөлүгү чыгышы дагы бул мындай шек жаратпай койбойбу? Анткени себеби эмне себептен мынакей Айыркын Саймайты тирүү кезинде ошол тасмаларды чыгарбайт? Мен жана Америкадагы магнаттын маалымат жөнүндө айтып бербедимби? Чыгарып мына согуш жарыяланды, башталды, ошону чыгаргыла деп анан согуш башталат деген. Бул ошонун уландысы да, ошондой. Булар чыгарып коюшту. Сен адам жок да. Азыр айттым го жаначы. Мындан кийин дагы нелер гана чыкпай чыгат. Мындан дагы жаман нерсе чыгышы ыктымал ошонун атынан. Сүйлөгөн сөздөрүн бериш ыктымал, башкаларды бериш ыктымал. Баягы кошулуп жүргөндөрү чыгыш ыктымал. Себеби дегенде бардыгын атайын жасашат. Сен ал жок да. Жок адамдын артынан азыр эмнени гана айтпасаң болот да. Мына бул ыкмаларды булар чоң өлкөлөрдүн спецслужбалары абдан жакшы колдонушат да. Ошонун негизинде жанакыдай деп айтышты. Эгер убагында айтканда, кармап келгенде, экөө беттештиргенде андай болбой калат эле да. Азыр эми ким менен беттештирет? Азыр анын сөз боло берет, бул жак актануу боло берет дагы, бул жакты күнөөлөй берет да. Мына ошондой жолго атайлап жасап чыгарып атышат. Мен бир нерсени айтып коеюн, ошол жана документтер боюнча. Бул документтерди алып чыгуу боюнча дагы мурунку бийликте тажрыйба күчтүү эле. Билесиңерби? Бир шедевр болгон. Атамбаев менен Сегизбаев 7-дәрежеде кабинетте отуруп алып туруп, Белизгейттин документтерин экөө карашып, мына экен, Белизгейттин документин алып келдик. Мынандай деп туруп беришпедиби мен? Жыйынтык эмне болду? Мына Белизгейтке күнөөлөгөн Атамекенди партияларын ошол эле Текебаевдер
Ана белизге чындыкка чыгып болдубу? Ана көрдүңбү? Мамлекеттин есебинен жашаган адамдар. Президентибиз, улуттук коопсуздук комитеттин жетекчиси өкө келип алып туруп жасалма документтерди элге ушу таңгылап аткандан кийин бүгүнкү документ не болуп калыптыр мына? Бул көрдүңбү? Атайын кызматтар келип аны көрсөтүп атат. Белизгейт деп. А бүгүн мынаны көрсөтүп атышат. Адам жок. Дәлили жок болот. Себебин дәлелдеш кыйын да. Эки жагын кантип аны тирилтип сүйлөтө албайсың да. Көрдүңөрбү? Биздин элдин баштарын кантип айлантырганга аракет кылып атышат. Бул абдан мындай ойлонгон, өтө күчтүү адамдардын таап чыккан ыкмалары деп түшүнсөк болот. Айттым го, азыр 3-чүсү, 4-чүсү, 5-чүсү чыгыш ыктымал. Биз ошо менен алек боло беребиз да, баягы калгандардын баардыгы буякта калып калат да. Эң негизги маселелер Кыргызстанды керектүү, Кыргызстанды тазалай турган, Кыргызстанды өнүктүрө турган маселелер болсо көмүскөдө калат дагы. Биз баарыбыз ошол жакта карап туруп, ошо менен алек болуп калабыз. Мунун жыйынтыгы? Жыйынтыгы айттым го, алек болуп калгандан кийин мына ошол ызычуудан бирөө пайда тапканга аракет кылат. Тилекке каршы мен ойлойм, андай болбойт. Бүгүнкү президентибиз, бүгүнкү бийлигибиз, биздин коом, коомду ар кандай адамдар да андайга жол бербейт деп мен ишенем. Андай болбойт, аягына алар чыгалышпайт. Ошонун негизинде комиссиянын жанагы жыйынтыктарын күтүп, баарын тактагандан кийин, анан кийин баа берсек, биз ошондо жакшы болот деп айтабыз да. Ушул эле маселенин чегинде мынакей Ак үйдүн астында, анан кийин Ала Тоо аянтында митинг болуп өттү да, коррупцияга каршы деп. Ошол жерде бир кишинин сүрөтүн көтөрүп алып эле жүрүштү. Анан коррупция менен иштебей атат деп президентке чейин дооматтарды айтты да. Ушул митингдагы кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөп, ушул иштердин бир уландысыбы? Анан дагы бул уланабы? Албетте, мына мен дагы башынан баштайын да. Биринчи, мына бүгүнкү президентке каршы кадамы биринчи бул ошо ырайым болгон. Жанагы ол жумушка келе электе байланышты туруп жумуштан алышты. Сот менен алып алды. Бирок жумушка келген жок. Карап көрсө, ал жумушу жок. Болгону орун басар. Андан башка жетекчилери бар да. Ар бир жетекчи бул орун басарды мындай күнөөлөгөндөн мурун биринчи жетекчини күнөөлөш керек. Ай жетекчи, сен ошого ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бердиң, же колдодуң, же болбосо сен атайлап туруп жасаттырдың ага деп анда канчалаган ошол бажы кызматтын жетекчисин биринчи мынтип кармаш керек. Бул биринчи. Экинчи, ошолорду көзөмөл кылган кызматтарды кармаш керек болчу. Сен көзөмөл албай коюпсуң, ошонго уруксат берипсиң деп. Үчүнчү, жана дагы эле келип коопсуздук, улуттук коопсуздук комитеттин төрагасына барып такалат. Сен ушуну көрбөпсүң, ушуну кармабапсың, сен деп керек болчу. Бирок аны ыргытышты. Ыргытканда коом ушул орун басап турбайбы деп башында кичине мындай киришкен менен аны адам майнап чыкпай калганда экинчи эмнеге киришти? Мен элге эскертип коеюн. Экинчи Асылбек асылышты. Асылбек депутат будан кетсин деген биринчи ошодон чыккан. Туурабы? Анан карап көрсө, мурунку президент азыркы парламенттин бардыгын өзү ар бирин бул кирет, бул кирбейт деп туруп акчаларын өздөрүнө беришкен да, канчалаган акчаларды. Аны сурасаңар, канча бердиң, канча берип депутат болуп келдиң деп. Ошолордун баарын чогултушат дагы, өзү ар бирин өткөрөт өзүнүн. Караса, өзүнүн колу бар, өзү өткөргөн, өзүнүн партиясы буда майнап чыккан жок. Анан эмне кылышты? Анан дагы асылышты Асылбекке. Бул иниси бүт тармакка кийлигишип атат. Тигини коюп атат, муну коюп атат, эмне деген аны сөздөр жазылышкан жок. Асылбек болсо эч жака кийлигишкен жок. Эч жака барган жок, бирөөнү койдурган бир негиз берген жок. Мына ошо негизинде караса адам айнап чыккан жок. Анан кайтып муну алып чыгышты. Себеп дегенде карап көрсө, муну ушу эл мындай ошого кетет деген ой менен да алар максаттарына жетишти, кетиришти. Алып чыгып ошо митингде дагы көрсөтүштү. Мына көрдүңбү, эми митингге чыгышты. Митингди карап көрсөңөр, баары жаштар. Лидерлери жок, лидерибиз жок дейт. Лидери жок, бирөө мындай уюштурбаса ким чыгат? Анын артында кандай лидерлер бар экен биз уже түшүндүк, чыкканда эле жанакыларын көргөндө.
ал башка геополитический интерести кызыкчылыгын коргон чоң өлкөлөрдүн адамдары артына турушат да, мында карагандачы. Ал да бир күнү чыгат. Анан кийин алар чыкты. Бирок бир нерсе мен айтып коеюн. Митингге чыккан биз муну колдошубуз керек. Митинг демократиянын эң негизги принциптеринин бири. Биз ушундай өлкө болгондон кийин буларды ошо чыккан адамдарды коопсуздугун сактап, бардыгына мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Бул жагына мына ошондой болду. Менин оюмча эч кимге тоскоолдук кылган жок бериште. Бул абдан жакшы көрүнүш. Анан Конституцияда жазылган да, Кыргызстан демократиялык өлкөдө биринчи ошо кетет да. Бул чыгышты. Бирок урандарын караганда эң негизги уран экөө болуп калды менен. Ошо Райым камалсын, анан кийин уурлар камалсын деп. Булар күнөөлүү коррупционер деген. Туурабы? Туура, баары көрүшпөдүбү? Бирок ошол эле Конституциядын демократиялык дегенден кийинки сөзү Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет деп жазылган. Эми укук тарабына келгенде, укук тарабына ошол эле Конституцияда жазылып калган. Соттун чечимисиз эч кимди күнөөлүү деп эсептеген мүмкүн эмес деп. Соттун чечими чыктыбы ошол уруу деген? Чыккан жок. Соттун чечими чыктыбы коррупционер деген? Чыккан жок. Бирок ошол жана америкалык университеттин окуучулары дагы чыккан турбайбы, студенттер, туурабы? Алар ошондой укуктук мамлекетти сыйлаган, ошонун духу менен окуп аткан балдар билиш керек да, мугалимдер балдар билип аларга сиңиш керек. Бизге караганда, мына биздин бешке окуу жайларга караганда алар кайта ошол жагын көбүрөөк басым кылыш керек адамдын укугуна. Тилекке каршы алар аны көмүскөдө калтырды, жанакыда чыгарып атышат. Эми азыр укуктук мамлекет болгонду жанакыда айткандан кийин булар жооп бериш керек. Адамдарды соттун чечимисиз каралоого мүмкүнчүлүк берген эмес Конституция. Укугу жок. Демек азыр ошол кимдердин фамилиясын айтса, Райымдар ушулардын бардыгын сотко берип, менин соттун чечимисин сен күнөөлөп чыктың. Мени мынандай деп айттың деп далилдеп алардын бардыгын мына ошондо гана акыйкаттык келет да. Эгерде алар туура болсо, анда бул жак күнөөлүү болот. Эгерде бул жак күнөөлүү болбосо, анда булар күнөөлүү болуп бардыгы жоопкерчиликти тартыш керек да. Жөнөкөй эле адамдарды буну айтып коеюн дагы. Эмнеден чыгып атат? Себеп дегенде бул уже бизде көрүнүш болуп калган. Мына мурунку президент учурунда, мен фамилиясын айтпай эле коеюн, мурунку президент учурунда өзү башында эле кимдерди айткан жок. Мына уурусуң деп, Бектур Асановдарды төңкөрүш жасайм дедиң, жасадың деп туруп камады. Туурабы? Келдибеков турат, Нариман Түлеев турат. Дагы булар ошого канчалаганды схемаларын көрсөтүп алып, айнанай мына коррупционер жеди, мынаны алды деди эле. Анан кийин сотто келгенде жана жогорку кеңештин чечими боюнча эптеп-септеп бир нерсени илгенге аракет кылышты. Бул ошол ыкманы колдонуп атат да. Колдонуп атат дагы андай чыгып атат. Мына ошо негизин карап келгенде бул атайлап ошо булардын түбү бир чыгып атпайбы? Башында алып чыккан адам ким? Анан кечээки митингге алып чыккан ким? Негизги вопрос эмне болуп атат? Эмне үчүн аларды алып чыгып атат? Дагы кайдалап коеюн. Дагы ушул көптөр түшүнүп калсын да. Себеп дегенде мурунку бийлик мыйзамсыз тапкан байлыктарын, мүлктөрүн, акчаларын, таасирин, кадрларын баарын сактап калып, дагы ошондой болом деген аракет. Вот эң негизги түп. Исмаил Сакишман аке, сиз айттыңыз да, өлкө башчысын жаманатты кылуу, жаман көрсөтүү дедиңиз да. Негизи ушул маселелердин баардыгын ошол 2011-2017 жылдары болгон окуялар, мына кечеүнкү ошол окуялар, бул ошол президентти жаман көрсөтүүнүн максаты түпкүрү эмне? Мындай жаман көрсөтүү эле тим калбайт да, анткени себеби андан аркы дагы бир максаты бар да. Бийлик алмашсын деп атабы, же эмне президент алмаштыруу максаты барбы? Баары эле түшүнүктүү болуп калбадыбы? Мындай да, булар абдан терең ойлошкон. Себеп дегенде жанакы Райымды алып чыгуу менен бүгүнкү президентти өзүн караса, бул повод берген жок. Бирөө жөн жаман сөз айткан жок. Туурабы? Алым жеңге жулкунган жок. Өзүнүн ишин ыйгарым укугун Конституция негизинде аткарып, бүт баягы мурунку кеткен кемчиликтерди оңдогонго аракет кылып, чоң иштерди мындай жасап атат да.
Әлбетте, бұлар ыңғайсыз. Бұл айтты, мен туғаным болса дағы, егер ошондо болуп қалса, бар жазаға мыйзам чегинде жазаға тартылат деп. Мына ошонун негизинде кетип атат. Бұлар естественно жанакыларын сактап калыш үчүн не кылыш керек мен? Бул бийликти жоготуш керек да мен. Максат ошо да, жоготуш керек. Жоготуп өздөрүнө алып келиш керек. Эми жоготуу боюнча жалпы эл колдоо болгондуктан кийин регионалдык карама-каршылыкты козутканга аракет кылышты да. Себеп дегенде, мына көрдүңөрбү, өздөрүнүкүн сактап калып атат. Биздикилердин баарын жоготуп атат дегендей саясатты жүргүзүп азыр ошого кетип атышпайбы? Максаты. Ошону менен бир тараптуу мындай көтөрүш, бир тараптуу аябай жүрөктөрүнө чейин жеткирип, бул бөкөчө дегенде көрсөтүш. Анан кийин ошо негизинде мына 2005-2010 жылы бизде тажрыйбабыз болуп калбадыбы башка өлкөлөр арасында. Мына ошо негизинде кайтып келип туруп, анан дагы башка мурункудай өздөрүнүн турмуштарын улантышты. Исмаил Исакович, мынакей парламентте көтөрүлдү. Ирина Карамушкина деген КСДПнын депутаты айтты. Мынакей жанагы коррупция маселеси болуп атканда президентке импичмент жарыялоо керек деген талапты көтөрүп чыкты да. Бирок ошондо сиз деле көрдүңүз, бир топ депутаттар азыр ага жеткен жок деди да. Каршы пикирлерин билдиришти. Негизи ошондой талаптын көтөрүлүп чыгышы эмне маселе? Же ошондой жагдай жаралдыбы бизде? Мына мен сага бир нерсени айтып коеюн да. Азыркы президенттин иш аракетин караса, ошого негиз барбы өзүм? Жөнөкөй эле адам катары. Кылмыш жасабаса, туурабы? Бир болсо туура эмес иштеп, же болбосо элге ушундай жаман көрүнүп, сен койсуң, сен малсың, сен мунсуң, сен жоолук салынып ал, сен мындайсың деп, сен болсо уурусуң, сен болсо жегисиң, сен сасыксың деп айтпаса, өзүнүн ишин улантып, жостко жана айткан сөзүнө туруп, сындырганга аракет кылып, бүт туура эмес иштерди кетип атат. Демек жок. Эмне үчүн айтты деген маселе туулат. Карамушкина. Себеп дегенде, бул өзүнүн кылмыштан качып жасап атат. Мен ошондой деп ойлойм да. Кийин кокустан жоопко тартылып калса, таңазалаганга, мен болсо ушундай маселени көтөрдүм эле. Мен атайын куугунтта ушун үчүн мени отургузду. Бирок өзүнүн ишин мындай бага берип коелу эми. Мына Кой Таштагы окуя боюнча. Ошо жерде жүрдү, Атамбаевдин үйүнүн ичинде. Бул чогуу. Ошо жерде өлүм болду. Болгондо дагы офицер, коопсуздук кызматтын өкүлү, буйрукту аткарганга барган жигит ошо антына жараша ошо жерде өлтүрдү, бул ошо жерде жүрдү чогуу, тиги команда менен. Демек, түз болбосо дагы ошо топтун мүчөсүбү? Саңа суроо, топтун мүчөсүбү? Экинчи тараптын мүчөсү да. Андан башка биздин жоокерлер барымтага алынды. 16 саат отурушту, 16 сааттан кичине өткөн, 16 саат. Ошону чыгардыбы? Ошого чыгарганга аракет кылып, силер мына бандит экенсиңер, силер талпа экен, өзү айтып атпайбы, талпа экен. Талпа экенсиңер, бошоткула мен деп колуна жетелеп чыкканга аракет кылдыбы? Мен депутатым болбойт бул деп, мыйзам чегинде. Мунун милдети болчу да мен. Андай болгон жок да. Туурабы? Демек, ага дагы соучастникпи мына мыйзам чегинде айтып келгенде. Ошол топтун мүчөсү катары менен. Бийликтеги адам катары менен. Мыйзамды жакшы түшүнгөн адам катары менен. Же болбосо басып кетип эртеси арыз жаздыбы? Ушундай болду, мыналарды кармагыла. Мыналар кармабады эле, мынау паланчайып, түкүнчөйүп, мынандай кылып кармады, мынандай кылып сабады, мынандай кылып чечиндирди. Деп туруп арызды жазып бердиби? Берген жок да. Демек, ал ким? Ал ошол кылмыштуу топтун мүчөсү. Эми онун канчалык деңгээлдеги күнөөсү бар, аны жана укук органдары мен оюмча алып чыгыш керек да. Бирок кандай болбосун, ошол топтун мүчөсү болуп калды да. Бизде топтун мүчөсү баары мыйзам чегинде чогуу кетиш керек. Байланып калышканда. Мына ушудан качып,
түшүнүп келечекте өзүнө мына мен көрдүңөр, мен ушуну жасадым эле, ошон үчүн мени камашты. Бул ушуну мындай туу катары кийин кармап алам деген аракеттердин бири деп эсептейм да. Андан башка экинчи албетте, экинчи ошондой топту жетекчисин, ана башчысын коргош. Туурабы? Ошо топтун мүчөсү болуп жүрбөдү өзүм. Командирлери отурбайбы азыр? Ошо командирлерден коргош керек да. Мына эки максат. Коргош, анан кийин жанакыдай кылып өзүнүн жоопкерчилигинен качыш да. Мен ушундай кылып койду эле, ошон үчүн мен отурам, мен эч күнөөм жок. Азыр бар айтып атпайбы, эч күнөөсү жок. Бары ап-апак пахта да, мындай караганда. А бирок пахтасы чыкпадыбы мына? Туурабы? Батукаев эмне пахтабы? Кетип калган. Тестеки болуп аткан пахтабы? Туурабы? Эми башкаларын айтпай эле коеюн. Жерлерди алып алгандары пахтабы? Аппак. Муну баары билишет. Элдер бүт түшүнүшөт, бирок кээ бирлери түшүнгүсү келбейт да. Себеп дегенде башка сезимдер башка да, кээ бир адамдар. Биз эми ушунун баарын ачык деп айтышыбыз керек да. Бирөөгө жакпайт, бирөөгө жагат, бирок баа бериш эртедир кечтир келиш керек да менен. Мына ошондо гана биз акыйкаттык заман орнотобуз. Исмаил Исакович, мынакей ушул иштин аркасы менен азыр улуттук коопсуздук кызматына тийиштүү мына ошо журналисттер, Раймат Раимов өзү, өкмөт башчы, тийиштүү адамдардын баары тең азыр чакырылып баштады да. Бул дагы ошол мына комиссиялардын түзүлүшү бул дагы ачыктыкты билдирип атабы? Мен бул жерде дагы бир нерсеге токтоп кеткен айтайын да, сурооңо. Мына мурунку президент учурунда Дача сууда кайгылуу окуя болду. Самолет түшүп кетип, канчалаган адамдарыбыз о дүйнөгө кетип, ата энесиз калып, үйсүз калып, эми артта кайгылуу иш болду да. Ошондо коомчулук, ай, иликтегилем. Мунун артында ким турат? Кимдин товарлары? Кимдин самолету? Президент бир реакция жасадыбы? Басып бардыбы? Ошо жерге? Басып барган жок. Барган жок. Мына ошо ойдон калып калды да. Эми мына азыр аракеттер кетип атат, ошонун артындагы алып чыгуу боюнча. Эми азыркыны карап көрөлүк. Мен салыштырмады да ар нерсеничи. Мына ушундай деп президентке жабыштырып айтып атышат. Депутаттарга жабыштыра башташты. Эми фамилияларын айтпай эле коелук. Раймон биринчи мөөнөттө дагы кетип атат. Аны деле мындай айтпай эле коелук. Бирок коргогондой деген сөз болбосун да. Мен акыйкат үчүн айтып коеюн. Президент ошого карабай эми орусча айтканда межведомственный комиссияларды түздү. ККМБС тегиниси, мунусу бардыгы депутат баары түзүлдү менен. Туурабы? Ал айтып атат, ачык текшерип бергилегин деп. Эгерде тиешеси болсо, кыпындай, же аралашса, ошондойго барабы? Эптеп мындай жапканга аракет кылат эле да. Буга тийбей, тигиге тийбей. Албетте. Мына ачык койду. Ошо негиде мына бүгүнкү президенттин, бүгүнкү ошо жаманатты кылам деген адамдардын эч тиешеси жок экендиги бул жерден ачык көрүнүп калды. Мына экөөнү эле салыштырып коелук. Ошол Дача суу менен бүгүнкүнү. Ошого болгон президенттин мамилеси, бүгүнкү окуяга болгон президенттин мамилеси. Экөө кандай? Экөө мынандайбы? Ал айтты, түзгүлө деди, давай иликтегиле деп тапшырманы берди. Карап чыккыла, болгонун алып чыккыла деди. Мунун артында эмне керек? Мына көрдүңөр, ошондуктан булар муну билгенден кийин жана айттым го, баягы спецслужбаныкына дагы бир нерсени алып чыгышат да. Аны биз ошо менен дагы алып калабыз. Ошонун негизинде мен ойлойм, бүгүнкү бийликтин бул жерде тиешеси жок. Айткандар жанакылардын да тиешеси чыкпайт. Көрүнүп эле калды азыр. Мына ушул аракеттерден кийин жана экөөдөн кийин эле биз баа берип койсок болот да, кимиси кандай, кимиси таза эмес деп эле. Мына тазасы да көрүндү, таза эмеси да билинип калды. Ушул эле маселенин тегерегинде мынакей президент менен мындай маек болгондо өзү айтты да, Сооронбай Жээнбеков айтты. Коррупция менен күрөшүш үчүн ушул маселени көзөмөл кылган органдардын ичинен баягы тазалоо иштерин жүргүзүш керек деди да. Кадр маселесиндечи. Негизи ушул туура болду, ушул айтканы. Кандай көз карашыңыз? Муну мурун Сталин да айтканда, баарын шешет кадр деп.
эгерде туура ар бир мекеменин башында чын дили менен иштеген, кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кызыкчылыгын жогору койгон өзүнүкүнөн тажрыйбалуу адамдар келсе, жылыш бат тез болот. Алар өзүнө мындай жоопкерчиликти ала алат да, ошондой адамдар. Тилекке каршы бизде кадрлык мүчөлүктөр, кемчиликтер болуп атканы бүгүн көрүнүп эле турат. Себеп дегенде кайсы кадрды албайсың, бар ошо мурункудан өскөн да. Бар ошол эле казандан чыгарып атпайлык мындай. Тилекке каршы ошо казандагы кээ бир мындай иштей турган адамдар атайын атайлап мыйзамсыз иштерди баягы үстөрүнө көмүскө менен сыйпап бөкөчө кылып койгонда, аларды алып чыксак айтат, мына көрдүңөрбү, мына силер кимдерди алып чыгып атасыңар дегендей саясат жүргүзөт. Кээ бирлердин тажрыйбасы жок. Ошондой кемчиликтер кетип атат. Туура жанакыларды тазалаш керек. Тазалоо процесси жүрүп атат. Кээ бирлерин алмаштырып атат. Алмашып койду эле, кайтып алар иштегенден кийин өздөрүнүн ким экенин көрсөткөндөн кайтып кетип атышат. Бул эми турмуш. Бирок мунун бардыгы мына ушундай процесстер менен өзү жаңыланат. Келет. Биз ага дагы мындай убакыт беришибиз керек да, күтүшүбүз керек да. Себеп дегенде коом бүгүн Кыргызстандын коому бул башка коңшу өлкөлөрдүкү эмес. Биз өтө ачык коомбуз. Өтө талаптуу коомбуз. Биздин талаптарыбыз ой ошо. Мына жана айтып кетпедик, бир жагын кармайбыз, экинчи жагын унутуп коебуз да. Ошондой негизинде мен ойлойм келечекте көч жылып ордуна келет дегендей, мен оюмча ордуна келет деген дагы ишенимдер зор. Ошол жолго биз түшкөнбүз, ошо менен кетип атабыз. Исмаил Сакич, мына соңку суроом, ушул болуп коюлган маселелер, көтөрүлүп жаткан жана сиз айткан кызыкчылык тараптардын анткени бул ушуну менен токтоп калбайт да, дагы кандайдыр бир маселелерди ушул тараптан көтөрүп чыгышы мүмкүн да. Негизи ушуга чекит коюу үчүн эмне кылыш керек? Жана ошондой эле элге эмне дейт элеңиз? Эми булардын баарына чекит коюш үчүн биринчиден убакыт керек. Бар убакытта. Ар нерсенин мөөнөттөрү бар. Бул биринчи. Экинчи, жанакы мен айткандай кадрларды аны кандай бөкөчө кылганда карабай алып келип ордуна ошол тармактарды бериш керек да. Тажрыйбалуу, ишти алып бара турган, жоопкерчиликти өзүнүн жеке ала турган адамдарды алып келиш керек. Экинчи. Үчүнчү, комиссиялардын иликтөөсүнүн аягына чейин күтүшүбүз керек. Чыдамдуу менен күтүшүбүз керек. Кандай чечим чыгарат деп. Төртүнчү болсо, биз ушул акыйкаттык жолубузду дагы тереңдетип, ар бир жаранга чейин жеткириш керек. Ар бир айыл өкмөткө, ар бир айылга, кыштакка, шаарга жеткиришибиз керек да бардыгы. Азыркыдай камераларды койдуруп, санариптештирип бардыгын, анан кийин конкурстарды өткөрүп, жакшы кадрлар үчүн деген ошолор менен кетишибиз керек да. Мына ошолордун бардыгын аткарып турсак, албетте, ошону менен бирге мына коррупцияга дагы бир тоскоолдук кыла турган дагы нерсебиз бар да. Көптөр ошода маани бербей жүрөт. Бул биздин бюджетибизди көтөрүшүбүз керек дагы. Бюджетти абдан жакшынакай акчаларды түшүргөндөн кийин айлык манаяларын көтөрүшүбүз керек. Ошол эле тергөө органдарын, ошол эле көзөмөл кыла турган органдардын, мугалимдердин, врачтардын, аскер кызмат бардыгын бүгүнкү рынок мыйзамына жараша ошондой көтөрүш керек. Эмне үчүн Сингапурда ошо тез ошондой ийгиликке жетишти? Ошонун бир багыты ошо Сингапурдун жетекчиси жанакы жеке менчик мекемелердеги алган айлык манайды управляющий болсо ошондой деңгээлде мамлекеттеги ошол деңгээлге жеткенге аракет кылган да. Кичине артта калган менен ошого жеткиргенге аракет кылып, артынан ошолор көтөрүп турган. Мына ошо негизинде жана алган айлыктары өздөрүнүн жашоо турмушуна жетсе, бирөөгө муктаж болбогонго чейин болсо, анан көптөр барбайт эле да жанакыгачы. Эмне үчүн биз барып атат? Себеп дегенде айлык мынайлары жетпейт дагы. Булар карайт. Анан кийин акыркысы бул мыйзамды өтө катуу болуш керек. Мыйзам деген мыйзамдын диктатурасы болуш керек да. Эч кимине карабай менен. Эгерде бир тыйын жедиңби, мына 20-жылдары мен кече бир тесттин тегерегинде бир маселе чыгып калып биздин кварталда.
Анан көрсөк атайлап жанагы эконом кылыш үчүн жана турбаларга жанагы дискаларды коюп туруп жана диаметрин ошо өтө турган эмелерди азайтып коюшуптур да. Ошодон эл келбей арызданышып, анан кайтып өкмөткө чыкты элек, өкмөттөн келишип, моментин оңдоп беришти да. Мына ошондойлорду ошол саботаж окшогонго кетип атат да. Мыйзамды карасам 22-жылкы до расстрела деп турат. Мына ошондой ишти аткарган үчүн до расстрела деп. Эгерде бизде ошо ар бири кичинекей бир нерсени алганда сен моментем колдоруң талкаланат дегендей болгондо эстедин барбайт да. Бирок ошондо барбаганга мамлекет дагы шарт түзүп бериш керек да. Экинчи жагын жана мен айткан манайды. Мына ошондо кетебиз. Бирок мен ойлойм, Кыргызстан ушундай системаны кабыл алды. Балдарыбыз Америкада, Германияда, бүткүл дүйнөдө окуп атат, келип атышат. Алар жаңы нерселерди бизге алып келип, ошолорду мындай сиңдиргенге аракет кылып атышат. Бул өтө жакшы нерсе да. Мына ошонун негизинде биздин эл, Кудай буйрса, биз ошого да барабыз. Ошого да бирок ал үчүн убакыт керек. Себебинде кечээ баарыбыз бир казанда кайнап, бир терс көрүнүштөргө көңүл бурбай, же болбосо мен бола берет кыргызчылык деп коюп жүрүп көнүп адат болуп калса, аны да чыгарыш өтө оор да. Ошондуктан албетте бар эмес, арасындагыларды айтып атам да. Ошондуктан мен ойлойм, мындай убакыт өткөн сайын биз ошого барып, ошондо гана азыркы маселелер болот. Мына Америка, Германия биз үлгү көрсөтүп атпайбы? Алар деле бүгүн күрөшүп атпайбы? Эң өнүккөн демократия өлкөлөр деле, мына Франциядагы, Германияң деле карасаң, интернеттен окусаң, алар деле бүгүн коррупция менен күрөшүп атат да. Себеп дегенде бул маселе өтө мындай кеңейип кеткен да. Ошонун негизинде биз кийин деле күрөшөбүз менен. Дагы көп жылдан кийин деле күрөшөбүз. Көрөсүң. Исмаил Исакович, бизге убактыңызды бөлүп, ушул коомдо кызуу талкуу болуп аткан ушул саясий чөйрөдөгү маселе боюнча ой бөлүшүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө ден соолук, мындан аркы иштериңиздерге, үй бүлөңүзгө бакубатчылык, ийгилик каалайм. Рахмат, силерге дагы ийгилик, ден соолук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биздин бүгүнкү коногубуз коомдук жана саясий ишмер Исмаил Исаков болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.